Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер менен кайрадан биология сабагын баштайбыз. Экранга жакыныраак келип, жаңы темабыз менен таанышып алыңыздар. Бүгүнкү темабыз дем алуу. Бүгүнкү сабактын жүрүшүндө дем алуунун мааниси, дем алуу органдары, дем алуу органдарынын түзүлүшү жана дем алуу кыймылдарын окуп үйрөнө аласыздар. Жогоруда көрсөтүлгөн дем алуу органдарына көңүл буруңуздар. Жогоруда берилген органдар дем алуу органдары болуп эсептелет. Булар дем алуу системасына катышат. Биринчи бул ооз көңдөйү, мурун көңдөйү, алкым көңдөйү жана коко, кекиртек, колко жана өпкө үлүштөрү. Булар бизде дем алууда катышуучу органдар. Эми ушул органдардын ар бирине кыскача токтоло кетели. Мурун көңдөйүндө дем алуу убагында аба тазаланат. Мурундун ичиндеги түкчөлөр жана былжыр катмар чаңды микробторду жана майда бөлүкчөлөрдү кармап калат. Мурун көңдөйүндөгү кан тамырлар абаны дене температурасына жакын деңгээлге чейин жылытып берет. Былжыр челик абага ным кошуп, андан кийин өпкөгө кургак аба киришинен сактап берет. Мурундун үстүнкү бөлүгүндө жыт сезүүчү клеткалары бар. Ошол абадагы жыт молекулалары ошол жерден кабыл алынат. Андан кийин тазаланган, жылытылган жана нымдалган аба кекиртекке, андан соң бронхтар жана өпкөгө өтөт. Кийинки орган бул коко жана коко жапкыч бөлүгү. Мында коко дем алуу системасынын органы. Ал абаны өпкөгө өткөрөт. Коконун ичинде үн байламталары жайгашкандыктан ал үн чыгарууда дагы катышат. Коко жапкыч коконун үстүндө жайгашкан кемирчек бөлүк. Тамак жуткан учурда ал дем алуу жолун жаап, тамак аштын өпкөгө кетишинен сактайт. Дем алганда кайра ачылып, абанын өтүшүнө шарт түзөт. Кийинки орган бул үн байламталары. Үн байламталар коконун ичинде жайгашкан ийкемдүү бүктөмдөр. Дем чыгарганда абаларды титиретип үн пайда болот. Үн байламталарынын чыңалуусуна жараша үндүн бийиктиги жана күчү өзгөрөт. Кийинки орган бул кекиртек. Кекиртектин формасы узун түтүк сымал болот. Өлчөмү чоң кишиде орто эсеп менен 10-12 сантиметрге чейин жетсе, диаметри болсо 1,5-2 сантиметрдей болот. Кекиртек кокону өпкө менен туташтырган дем алуу түтүгү. Ал аркылуу аба бронхторго жана өпкөгө өтөт. Кекиртектин дубалы кемирчек шакекчелерден түзүлгөндүктөн ал дайыма ачык болуп турат дагы, ички былжыр чел абаны тазалоого жардам берет. Колко органы бул дем алуу системасынын органы. Кыскача маалымат айта кетели. Колконун функциясы аябай бизде көп. Ошонун ичинен эң маанилүүсү бул колко кемиртектен чыгып экиге бөлүнөт дагы. Оң жана сол өпкөгө кетет. Алар абаны өпкөнүн ичиндеги майда бөлүкчөлөргө тартып берет. Мүнөздөмөсү болсо, түтүк сымал орган ички былжыр чел менен капталган майда бутактарга бөлүнүп, өпкөнүн бардык бөлүгүнө аба жеткирет. Кызматы абаны өпкөгө жеткирүү, абаны бөлүштүрүү жана өткөрүү. Өпкө дем алуу системасынын негизги органы болуп эсептелет. Өпкөнү көкүрөк көңдөйүнө жайгашкан адам дем алганда абадагы кычкылтекти алып, көмүр кычкыл газын сыртка чыгарат. Өпкөнүн түзүлүшү эки өпкө бар, оң жана сол. Ичи майда аба ыйлакчалардан турат дагы, алевалаларда газ алмашуу жүрөт. Өпкөнүн кызматына кайрыла кетели. Өпкөнүн кызматы кычкылтекти канга өткөрөт, көмүр кычкыл газын сыртка чыгарат, дем алуу процессин камсыздайт. Кыскача айтканда, өпкө организмди кычкылтек менен камсыз кылуучу негизги орган болуп эсептелет. Өпкөнүн тиричилик көлөмү. Өпкөнүн тиричилик көлөмү деген бул адам терең дем алып, андан кийин толук дем чыгарганда
өпкөдөн чыккан абанын көлөмүн айтабыз. Бул өпкөнүн канчалык жакшы иштеп жаткандыгын бизге көрсөтүп берет. Чоң кишиде орточо көлөмү өпкөнүн болжол менен 3-5 литрди түзсө, ал эми калган организмдерде болсо дене түзүлүшүндө жана жашына жараша өзгөрөт. Дем алуу кыймылдарына көз чаптыра кетели. Дем алуу кыймылдары бул көкүрөк көтөрүлөт дем алган убакта, өпкө кеңейет, аба мурунга же ооз аркылуу өпкөгө кирет, диафрагма ылдый түшөт. Дем чыгаруу учурунда болсо көкүрөк төмөн түшөт, өпкө кыскарат, аба өпкөдөн сыртка чыгат дагы, диафрагма жогору көтөрүлөт. Демек, дем алуу адамдын жашоосу үчүн эң маанилүү процесс. Ал аркылуу организм кычкылтек алып, көмүр кычкыл газын сыртка чыгарат. Дем алуу системасынан мурун көңдөйү, коко, кекиртек, колко жана өпкө кирет. Бул органдар абаны тазалап, жылытып, нымдап, өпкөгө жеткирет. Өпкөдө газ алмашуу жүрүп, организм энергия менен камсыз болот. Дем алуу кыймылдары дайыма кайталанып, адамдын жашоосун улантат. Ушуну менен биология сабагын жыйынтыктайбыз. Кийинки чыгарылышка чейин саламатта болуңуздар.